үч тема эметип алдык. Биринчи ушу кредит маселеси, эң кредит болуп атпай калды. Анан экинчи жанагы мыйзамдардын иштебегени вообще эле баягы жерин тарттырып, үйүн тарттырып, башка андай мындайлар толтуруп атпай. Анан биз мына мамлекеттин да мүчүнөнүк болгону баягы мамлекеттик бюджет системасыча. Мен өзү бул системада бир 50 жыл иштеген кишимин. Мен көбүнчө бир 15 жыл налоговый системада иштедим. Эми баягы эскиртип алганда билесиңер да. Ал убакта баягы хозяйственный партийный иштерде иштеп жүргөнбүз, жетекчилик кызматтарда. Анан акырында счетный палатада мен 10 жыл иштеп пенсияга кеттим, аудитор болчу. Эми бул маселе бизде бул финанс системасы бизде илгертен эле баягындай мындай чечилбеген татаал маселе болуп келатат. Себеби мамлекеттин өнүккөнү да ошо финансыга, анан ушу жанагы мамлекеттик бюджет, салык саясатына байланыштуу да. Бизде почти бул эки система иштебейт да такырча. Жок десек да болот. Бир жагынан мамлекетти билип атасыңар, 30 жылдан бери мындай бир конкретный мындай иш болгон жок да. Бизде айланып келип туруп, биздики баягы просто баягы мындай билимсиздигибиз эле болуп атат да. Биздин бүгүнкү күнгө келгенибиздин себебичи. Мына кече жакында эле уктуңар, баягы Си Цзиньпин Кытайдын эмеси отчет берди, эме кылды. Биз жакырчылыктан толук 100% чыктык депчи. Чыктык дегендин мааниси, значит, 1,90 күнүнө доход таппаган адам калган жок депчи, 100% калган жок депчи. Это минимальный баягы эл аралык эмен бекиткен эмеси боюнча жакырчылык эгер күнүнө $1,90 таппаса, ошол жакыр болуп эсептелет да. Суроосум болу ушул жерден. Себебинде мен де ошо Си Цзиньпиндин программасын окуп чыктым, жакырчылыктан күрөш боюнча журналы чыгып алардын Кытайдан ошол журнал боюнча окуп чыктым. Алардын программасы бар экенчи бир жакты, бирок булардын системасы башка болуп атпайбы. Биз башка системага өтүп кеткенбиз да уже башынан бери 90-жылы. Биздин система биз мен ошолорду түшүндүрүп берейин. Жүрбөйбүзбү? Мен түшүндүрүп берейин, суроону кийинирээк берсеңер. Тандаган болсок, алардын жолу бизге туура келмек да. Бу жерде система эмес. Кап системаны тандабаганбызда биз орто жолдон калабыз, понимаете? Мен түшүндүрүп берейин, анан кийин мындай эме кылгыла, оюңарды айтыңдар. Менин оюмду да баягындай чачкын кылбайчы. Анан Си Цзиньпин айтып атат, биз толку баягы экономиканы информатизация кылып гана ушунун жыйынтыгы менен чыктык депчи. Себеби эң минимальный доход, значит, 1,90 бир күндө болсо, значит, бул 10 күндө 19, 30, 27, 57, $60 экен да. $60 чейин доход алган 100% калкта калып аптыр да. Эми Кытайдын населениясын билесиңер, почти 1 миллиард 400 миллион да. Кытай үчүн ушуга жетти. Сен баягы система башка деп атасың. Буларда именно ошо информатизация биринчи. Бул информатизация менен азыркы жаңы технология, электронный система өткөнчү бүт бар да. Жерде 1 миллион, мына буга чейин деле баягы бу жерде баягы система андай эмес. Бу жерде экономиканын, финансынын өзүнүн эрежелери бар. Бизде экономикада акча жок. Акча жетпейт, акча жок. Бүт көмүскөдө. Бизде мына бүгүнкү күндө сомубуз 3 миллиард эквиваленти 3 миллиард, бизде 250 миллиард сом иштеп атат да. Бул бүгүнкү биздин экономиканын бир 5-6% түзөт. 5-6% түзөт. Ошодон салык түшөт, ошол оборот 3 миллиард сомдун гана, эме 3 миллиард доллар сомдун гана баягы эмеси менен экономикага иштеп атат да. Калганы бизде бүт доллар менен. Доллардын эч кандай регистрациясы жок. Бул көмүскө деген ошол да, көмүскө. Эгер бизде мына улуттук банк боюнча, банктар боюнча мыйзам бар, ошондо окугула статьяларды. Жерде жазылып турат. Кыргызстанда бизде конституцияда жазылган. Кыргызстанда акча бирдиги толку сом болуп эсептелет депчи. Жараны кодексте жазылган, банктык мыйзамда да. Банктык мыйзамда эч кандай тоскоолдуктуу сом алынат. Башка валюта иштебейт. Эми иштейт, только фиксированный да. Эми жанагы информатизация дегенimiz Кытайда 1 миллион, буга чейин деле аларда 31 триллион акча бар, эквиваленти да. Бул юан менен где-то 210 триллион. Буларда курс 6,7, 6,8де эч качан өзгөргөн эмес Кытайдачы, доллардын курсу. Анан ошондо дагы 3,5
4%ге жеткен емес наличкечи. Буларда наличка иштебейт да. Себеби бардыгында кассовый аппарат бар. Көчөдө помидор сатканда да, таксисинде да барды. Анан бардыгында карточка бар. Электрондук карточка. Ошон үчүн а жерде карточка болгондон кийин акча сен наличка азыр эми вообще жок болуп атпайбы. Наличка без наличка болгондон кийин бу жерде коррупция болушу мүмкүн эмес да. Мунун биринчи фактор да, эң главный фактор. Сен карточкаңа кантип бирөөгө взятка бересиң, бирөөнүн карточкасын өткөрүп бересиң. Сен кантип аласың взятка? Мисалы үчүн недвижимость башка бир эмелердин офис анда мындай подарка кылганда да аны оформлять этиш керек да. Оформлять үчүн акча оборот болуш керек. Вот ошон үчүн Кытай ушуга жетип атат. Кытай муну 78-жыл баштады. 78-жыл баштады. Анда аларда эң төмөн экономикалар. $150 на душу населения ички дум продукция. А bizde 1200 азырча. 1200 ашкан жокпуз. $1200 ички дум продукция. Азырына пандемия менен курстар кетип алдыга түшүп кетти. Анан Кытайда деле көрсөтүү чоң эмес. Азыр $10,500 чыкты. Ички дум продукция. Бизден эми 10 эсе жогору. Бирок булардын саясаты именно финансы. Ошол бир адамга $10,500 продукция өндүрсө, аларда акча массасы на душу населения $21,000 бүгүнкү күндө. Такой денежный масса вообще эч кимде жок. Ошон үчүн мына 1 миллиард 400га эсептегенде это 31 триллион деп атпайбы? Американыкы 14,5 триллион. Евросоюздуку 14,5. Экөө биригип 29 триллион да. Себеби бул экономика бул связь, байланыш. Байланыш толук акча менен гана иштейт. Акча жок болсо эмне менен иштейсиң? Эч кандай стимул да эч нерсе жок да. Бизде бүгүнкү күндө жана $3,000 дедим го. 6,5га бөлсөң бизде $400 жетпейт на душу населения. Просто бизде бүгүнкү күндө экономика, бүгүнкү күндө финанс системасы мындай натыйжа бергенге вообще эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Просто нет возможности. Биз эч кандай башыбыз таш коебузбу? 20 жолу президент шайлайбызбы? Жогорку кеңеш башка кылабыз, сен айткан системаны андай мындай, конституцияны 10 жолу алмаштырып атабыз. Эмне алмаштырды? Эч нерсе алмаштырган жок. Азыр бизге конституция эч нерсе керек эмес. Негизичи биз именно финанс системаны оңдошубуз керек, акча саясатын оңдошубуз керек. Мына бүгүнкү күндө технология жетишип калды. Мына IT технология деп айтып атпаймыз, информатизация депчи. Киргизсек азыр человеческий фактор аерде болбойт. Biz hazır, men özüm proyektimde, men aytып атам да азыр, биздин эл жазып атабыз, бийликке берип атабыз, башка кылып атабыз. Бизде бирок ошону түшүнгөн эч ким жок. Депутат да түшүнбөйт, мамлекет кызматкери да түшүнбөйт, андан чоң кызматтагылар. Мына биздин программаларды окусаңар, мына эми азырча айтабыз кайсы эмелерди. Бүт конкретный пошаговый бар биздечи. Кайсыны кылыш керек, кайсы. Бизде Кыргызстанда оңдогонго 2 ай, 3 ай конституция bir-birlerden оңдоштун кереги жок. Биз просто пошаговый кетсек, 1 ай, 2 айда биз бүт уже башкарып алабыз. Себеби биздики мамлекет компактный, 6,5 миллион калкыбыз бар. Кудайга шүгүр, баягы совсем баягы билимсиз башка эмес. Эми билим деңгээлде бир топ түшүп кетти, но бирок дагы эле мындай башка көп жакты салыштырганда нормальный да. Эми мына кредит системасын, биз кредит системасын биз уже иштеп чыктык. Биз обращение кылдык. Обращение жазганбыз биз Кыргызстандын өнүгүшүнө кайдыгер болбогондорго депчи. Эми кайдыгер болбогон жарандарга деп кайрылдык. Ошонун ичинде биз бийликке да кайрылып атабыз, коомдук уюмдарга да кайрылып атабыз, жарандарга да кайрылып атабыз. Мына ушундай проблемалар бар. Биз толук анализ кылып жаздык. Банк система кандай иштеп атат, кандай иштеш керек эле депчи. Бирок ошо бир топ болуп калды уже жарыя кылганыбызгачы. Bizde adamlar mындай өзүнүн проблемасын чечишти дагы, өзүнүн проблемасы эмне проблема экенин деле түшүнбөйт экен да. Баягы караңгылыгы ушунчалык күчтүү экен да. Анан көбү айрыкча мен эми байкадым, бир 15-20 күн болду. Баягы бул коомдук уюм андай мындайлар аябай көп экен. Позащита баягы заемщик андай мындай депчи. Алардын мен функциялары мындай эмелерди түшүнбөдүм. Алар максаттары эмне экенин түшүнбөдүм. Кээ бирлер
мынау мамлекеттик органдар аркылуу түзүлүп алыптыр. Баягы мэриянын алдында, губернатордун алдында, рабочий группанда алар эмне максат койгонун мен түшүнбөдүм да. Биз жанагы обращениеде жаздык. Кредит системасы кандай болуш керек, банктардын мыйзамы кантип иштеш керек. Анан берден мындай көбүбүз мыйзамды окубайбыз дагы, мыйзам менен тааныштыгыбыз да жок да. А жерде бүт эми биз жаздык статья, кайсы статья кандай эмне кылыш керек депчи. Эми бизде кээ бир азыр жана эми баягы жемкорлуктан чыгыш боюнча кризис кантип чыгазанда мындай деп уюлуп атпайбы? Мындай аттуу баштуулар уюлуп өткөндө мен барбай калган экенмин, ошо жерде болгон сөздү айттым. Кээ бирлерде ушундай понятие бар экен. Кыргызстанда бул банк система башка деп. Сен айтып атпайсың, банк система мамлекетке карабайт дегенчи. Ал өзүнчө иштейт, алар Всемирный банкка баш ийет депчи. Ошондой түшүнүктөр бар экен да. Эми ошондой түшүнүктөр каяктан чыгат? Мына мыйзамда жана улуттук банк жана банктар боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамда жазылып турат. Банк бир тарабынан эл, заемщик да, экинчи тарабынан мамлекет. А мамлекеттин атынан как орган, мамлекеттик орган, национальный банкта мамлекеттин интересинде. Бизде эми көп жактарда мамлекеттерде мына мисалы үчүн Япония башка эмелерде ушу улуттук банктардагы акционерный болуп туруп көп бир 51% мамлекет станып калган мындай частныйга өтүп кеткен да. Бирок ал да ошондо дагы мамлекет баары контроль кылып атат да. Мамлекет контроль. А бизде 100% мамлекеттик болуп эсептелет. Бир сом дагы частный деген жок да. Бул чисти мамлекеттин ишканасы. Мамлекет. Ошон үчүн биз билчү элек, что мамлекет. Жа мен эми сен айткан жокмун, башка ошондой түшүнүктөр бар экен деп айтып атпаймынбы? Ошон үчүн мына биз анализ кылып, ошо биздин эмени окусаңар, биздин обращение, ошо обращениеде анализде бергенбиз. Бул анализдер чисти баягы эми любой эле кирсең болот, сайтка кирип, Национальный банкта банктардын отчеттору бар. Ошо отчетторго кирип карасаңар болот да. Bizde bir bunda asmandan alıp başka еш нәрсе жоқ. Біздің